Уюштургандыгына 10 жылга аяк баскан ушул шайыр апалардын алды 80, арты 50 жашталар, көбү баатыренлер. Ушундан улам алардын аткарууларындагы ыр, күүлөр, бийлер дайыма узакка созулган кол чабуулар менен коштулат. Ал эми улуттук колөнөрчүлүктүн жогорку чеберчилигинде тигилген кийимдери жергиликтүүдөн чыгары айыл меймандарында суктандырып келет. Мындай көз алган кооздуктар топто созулонткон оон менен өзгөчөлөнгөн Роза Дүйшөнкуловага таандык. Сахнанын көркү формада. Ошого караган өсүбүз каржылап булар кестемелерин немелерин акча чыгарып неметип алып, көйнөктөрүндө чыптамаларындагы элечектерди бүт өсүм уруп, өсүм тигип неметип жүрөм. Ошо сахна 5 форманы ушу 5 формабыз менен каржыланганбыз. Бийдик өсүнчө, интермедиант өсүнчө, сахнага ырдай турган формабыздан эле 5. Акчаны өз жаныбыздан чогултуп алып, анан барып тандап алып келем. Анан булардын размерин бүтпөйдөн өзүм жасап алам, бүтченеп туруп. Ушинтип өзгөчтүктөрүн өздөрү эскен энелер майрам күндөрү бүтүндөй бир чоң айылды шаңга бөлөшкөн менен кур дегенде райондун аймагына гастролго чыгууга шарттары жок. Антсе да алар өз репертуарларын музыкалык жаңы чыгарылмалар менен толуктап турууну түк унутпайт. Арасында фольклордон тарта көбүн эсе жаштардын бүйүрүн кызыткан эстрадалык ырлар да бар. Бул топту түзгөнгө эң негизгиси Исмаилова Айзаданын немеси эмеде биринчи орунда турат. Ошол үйдө жаткан апаларды чогултуп биринчи мага келди. Апа ушундай шайыр апа тобун түзбөйбүзбү, кандай дейсиз дейт. О эң жакшы 5 колумду тең көтөрөм деп анан айылдагы байбичелерге барып уюштурдук. Антсе да учурда шайыр апалардын аракеттери чоң болгону менен чыгармачылыктары шаймаша эместигин жашырбайлы. Баарынан да музыканттын жоктугу кендирди кескендиктен аны башка жактан чакырууга туура келет. Кем карч ушуну менен эле бүтүп калса жакшы го. Ар кандай майрамдык шаан шөкөттөрү жана салтанаттарда жергиликтүү элдин жарпын жазып, өздөрүнүн жагымдуу ыр күйлөрү менен көңүл кушумга көлөткөн достук айылындагы шайыр апалар бүгүнкү күндө бир катар музыкалык инструменттерге муктаж. Негизи Нарын облусундагы маданият тармагынын өкүлдөрү ар тараптуу колдоолорго муктаж экендиктерин ачык эле айталы. Маселен, жанаттан сөз болгон достук айылында жада калса, штаттык бирдиктер каралбагандыктан түйшүктүн баары жалгыз бир гана адистин мойнунда. Башка клубтарда организаторлук штат, кароочулук штат, тех кызматкерлер иштейт. А мен буякта 10 жылдан бери ошо жалгыз иштеп келем. Ошол мага бир организаторлук штат ачып берип койсо, жакшы болот эле, көз чогуу биргеликте иштейт элек. Дагы айылдын бир маданиятын көтөрүүгө аракет кылат элек. Ушундай оош кыйыштарга, өйдө ылдыйларга карабай, достук айылындагы шайыр апалар адаттарынча оптимистиктерден жазышпай, жаз майрамында жалпысына жаркын маанай тартуулоонун камында. Бөлөкбай Шеримбек, Айдын Толубеков, ЛТР Нарын.